Так, туғандар, өтік бойынша өткенде мынандай өтікті сынап аңшылыққа шықтым. Бұл өтікменен айырмашылығы тапанында. Бұның тапаны биік, көрдіңіздер. Бұныңқы жаппақ десек болады. Так, эми экөөнүн кайсы бирин мен жактырдым, менин бутум кабыл алды десем болот. Мага ушул өтүк абдан жакты да, мага өтө жакты. Эмне үчүн? Бун менен басканда мен бутумдун балтырлары, сандарым эч таалыбайт. Мен буну быйыл эле кийген жокмун. Мен былтыр 3 жыл кийдим ушундай өтүктү. Анан быйыл ушу баягы камуфляжныйды кийдим. Көп жолу мен кырлуу таштарда жүрдүм, бирок албетте тешилген жерлери, кесилген жерлери болду. Суу кире турган болуп калды. Анан ага ошондой туугандар. Эми баскан жериңе карап иш болот экен да. Анан кийинкиси бул мына өтүк. Буну кез жакында таласта кийип жүрдүм. Биринчиден жумшак, экинчиден жеңилирээк экен. Мен кийген өтүккө караганда кичине жеңилирээк. Ичи полный эле мындай ичи материал, эч жери резинка эмес. Полный ичи материал. Но бирок мен буну кийгенде бутум балтырлары, сандарым талып ооруп калды. Мен 3 күн жүрдүм таласта, 3 күн тең ушундай өтүк кийдим. Бутум ооруп калды, чынын айтканда. Балким сиздердин бутуңуздарга бул туура келет. Анан менин жеке оюм, эгерде тегиз жерде кийсеңиздер, анда бул жарайт, тегиздикке. Тоого десеңиздер, анда мен ушуну сунуштап калдым да. Берцада кийип көрүш керек болду. Жакында бир фирма Берца берейин кийип көр, сынап көр дейт. Кудайым буйрса ошондогу мен размерим келип калса, анда сиздерге сынап кийип көрсөтөм. Салам алейкум.